алдыга болгон кадамдар менен, жакшы бир ниеттер менен биз жолуктук долбоору болушунча көбүрөөк жуптарды чыгарганга өз кызматын кылып жаткан убагы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин көрүүңүздөр менен биз 4-сезондун 28-чи чыгарылышына келип калдык. Ушул жактагы болгон ар бир окуя, ар бир жаңылык, ар бир нерселердин бардыгы бул экран сыртында кайталанып келсе, ал эми ошол экран сыртында кадимки жашоону реалити долбоорду биз экран ичинде көргөзүп сиздерге чагылдырып бергенге болушунча аракетибизди кылып жатабыз. Ушундай сиздерге жаркыраган, сапаттуу видеолорду тартуулап берген албетте НТС телеканалынын жана ошондой эле биз жолуктук долбоорунун жалпы оператор мырзаларына катуураак кол чаап коебуз. Жана өздөрүнүн убактысын арнап, бактымды табам, сүйүмдү табам, кандай тоскоолдук болсо да, кандай сөздөр жазылса дагы бир гана алдыга кетип жаткан биздин 4-сезондун катышуучуларына катуураак кол чаап коелу. Жана албетте ар бир эфир үчүн күйүп жанын берген, ар бир катышуучу менен энесиндей болуп, атасындай болуп кызмат кылган биздин редактор айым Элнур айымга кол чаап коелу. Шунча сонун видеолорду тартуулап, сонун монтаждап, сиздерди 20-30та көрөм деп, 20-30га кечиктирбей чыгарып берген биздин режиссер мырза Азамат мырзага кол чаап коелу. Жана аз да болсо да биз жолуктук долбоорун биздин кесиптешибиз Анжелика Кайратовна менен биргеликте баштаганбыз. Балким Анжелика айым биздин эфирди көрүп атса, Анжелика Кайратовнага да кол чаап коелу. Акыркы эфирлерге келгиси келет, бирок келгиси келбей жаткан биздин алып баруучу айым Гүлназ Чыныбек кызына кол чаап коелу. Жана ошондой эле биздин талапкерлерге кол чаап коелу келе турган. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Акыркы чыгарылышта чечилбей калган ортодогу нерселер булар бакыт менен сымбаттын ортосундагы пикир келишпестиктер жана ошондой эле ортодон үчүнчү адам кайрадан пайда болгонун, үчүнчү күч пайда болгонун баарыбыз күбө болдук окшойт, Ошол үчүнчү күч менен кетеби же Бакыт мырза, же Сымбат айым менен кетеби, же бардыгы токтойбу, же уланабы, аны алдыңкы убакытта, алдыңкы минуталарда байкай аласыздар. Эфирден өзүн активдүү алып жүрбөсө дагы Батыр мырза бир талапкер бийкештин көзүнө илингенде бардыгыбыз күбө болдук. Чындыгында биз абдан сүйүндүк. Батырга келгенде сүйүнүп, катышуучулар ыйлап жибергенде катышуучулар болду. Батырга келди деп, Бегайым өзгөчө колдоду, жуксун депчи. Анда биз кол чабуулар менен бул жака Батыр менен Айдананы чакырып алалы. Келиңиздер. Биз болсо алдыга улантабыз. Биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев. Апамдын чайы ар бир көз ирмем өзгөчө жана эсте калаарлык боло алат, себеби сүйүү жана камкордук менен өндүрүлгөн биздин чай сизди балалыкты эстетип, жан дүйнөңүзгө тынчтык алып келет. Апамдын чайы ар бир чөйчөктүн күч кубатын сезиңиз. Төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар, кайсыл даректе сатылып атканын билесиздер. Керемет. Ортодогу бир күндүк таанышыңыздар кандай өттү? Балким Айданага беребиз. Биринчи Батыр байке сүйлөсүн. Саламатсызбы Канат мырза, көрүүчүлөр, катышуучулар, баарыңарга салам. Биз жетишпей калдык, жакын таанышканга, бирок телефон менен сүйлөштүк. Көчө эфирден чыккандан кийин эле үйүнө жеткизип коюп эле кеткем жумуштар менен үйгө. Ошол бүгүн жолугуп, таанышууда жүрөбүз азыр. Пока жакшы баары. Таанышуу кандай болот? Сизге жагып атабы таанышуу мындай? Жагып атат, жакшы. Сиздин талабыңыздагыдай айым болуп атабы? Тартиптүү, билимдүү, жакшы кыз экен.
ата энеси тарбияны жакшы эле бериптир, мындай сүйлөгөнүнө караганда и жүрүм турумуна караганда. Анда биз Сайдан ага береличи, келиңиз эми сизге кезек. Кандай болуп атат? Батыр мырза кандай мырза экен? Эмнени байкадыңыз сүйлөшүп алганда? Жакшы мырза экен. Баары сонун. Өзү дагы тартиптүү экен, өзү айткандай. Көңүлдөр митип сүйлөшүп отурасыздарбы? Чай алыңыз, чай ичиңиз деп. Мындай ачылып сүйлөшүп алдыңыздарбы бири-бириңиздерге? Мындай ортодо мындай же мүнөзүңүздөр окшош болот да. Мисалы Батыр мырза сырттан көп сүйлөйт экен аябай, мындай аябай шайыр жүрөт экен да. Кандай экен ошо? Сиз айтып бериңизчи, мындай жакындан көрдүңүз да. Ошо эфирден анча деле сүйлөйт экен, бирок сыртка чыкканда өзүнчө болгондо жакшы сүйлөйт экен. Жакшы сүйлөйт экен. Ооба. Мындай дагы көңүлүңүзгө толуп атабы? Ооба, толуп атат. Керемет. Батыр мырза, алдыда кандай пландар? Алдыда пландар билбейм, экөөбүз сүйлөштүк негизи. Отношениянын үстүн иштешкенге, бири-бирибизге колдоо иретинде бири-бирибизге жардам берип, анткени деген кандай нерсе болбосун ортобузда мынтип поддержка кылып. Сиз деген бул жакка талапкер кыздай эле толкунданып атасыз да? Сиз деген бул жакта 2 сезон отурасыз, 1 сезон отурасыз. Тилек алмаштырып 4 сезон дейт. 1 сезон отурасыз. Бизде баары жакшы, ошол отношениянын үстүнөн иштешип атабыз. Жаңыдан таанышып дегенде бири-бирибизди билип, ошол эң белек боюнча да бир эле күн болду го, бирок менин белегим бар. Айдан айылга. Бир күнүн ичинде өзү белек бериш керек. Анда кол чабуулар менен. Ушул белек менен сиздерди орундук узатып өрөт окшойбуз. Сүйлөйт деле экенсиздер. Балким кийинки чыгарылышка жакшы жаңылык менен келесиздер, Болот мырза менен Аделияны чакырып коелу. Бир күндүн ичинде эмне өзгөрүштөр бар? Бул эфирден кийин сиз кандай жыйынтыкка келдиңиз? Дагы да болсо Болот мырзада кандай сизге болгон мамиле болуп атат? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Барыңыздар. Көчөк эфирден кийин өзүм кичине бир кызыктай отрицательный эмоцияга кабылдым. Өзүм деле. Адамдын минустары болот эмеспи? Эми ага байкабастан плюстарын караганга өзүм аракет кылчумун. Анан бул жактан өзүм айтпадымбы жанагы күзгүдөй эле бир мага бир сүрөттөмө бергенде өзүм мындай кичине бир кызыктай болдум да, чыныгы. Кичине слабость көрсөтүп койдум, кечирип коюңуздар. Эң негизгиси могул жерге айтып кетерим. Көчөк бий болбодубу? Айылдык жигиттер деп бийлешпедиби? Ошо социалдык компетенция деген сөз бар да, социальная. Ошол чөйрөгө көп керектүү болгусу келген именно айылдык адамдардан чыгат. Ошон үчүн ушул жерге келген адамдар мен оюмча көбүнчө возможно айылдан. Мен деле өзүм айылданмын. Бул жака жөндөн жөн гана адам келе бербейт. Бул жака только смелый адам келет, сильный адам келет. Бул бир четинен жардам суроо да. Мен жалгызмын, мага жар таап бериңизчи деп жардамды эмнегедир слабый адамды сурайт деп ойлошот. Жардамды только сильный адам сурайт. Ошон үчүн сиздер баарыңыздар смелый, сильный адамдарсыңар. Мен сиздерге кээ бир адам сары түстөгү кийимди көчөдөн кийип баскандан уялат. Ушул жака келүү, аттанып келүү бул өзүнчө эле бир күчтүүлүк. Болот мырза жөнүндө айта кетсем, чыныгы өзүм келгем. Өзүм инициатива алып келгем. Өзүм кадам таштап, ушул жигит мага кызык көрүндү деп, таанышып көрөйүнчү, сүйлөшүп көрөйүнчү деп.
Анан көчөгүнү бул айым өзүн көрсөткөнү келди го деген сөзгө кичине таарындым. Өзүн көрсөтө турган жерлер көп. Мен бойдокмун. Ошого тоже мен да күчтөнүп өзүмдүн жарымды тапкым келет деп келгем. Может быть, мага адам кызык көрүндү, сүйлөшүп көрөйүн, таанышып көрөйүн деп. Анан кийин ушундай өзүм байкабаган жерлерди, мындай сүйлөбөй эле койгон жерлерди мындай бир чукугансыды да. Ошол мага бир катуу тийди. Бирок таанышканыма абдан кубанычтамын. Тааныштык, сүйлөштүк, бир 4-5 саат болсо дагы жакшы убакыт өткөздүк. Бул мага абдан баалуу. Анан кийин бул эфирге келгенде өзүм бир башкача бир сезимдерге учурадым. Сиздер менен баарыңыздар менен таанышканыма чоң кубанычтамын. Мен өзүм решение кылып келгем, и өзүм решение кылып бүгүн кетейин деп атам. Уруксат берсеңиздер. Ошол бир күн убагында Болот мырза, сизде кандай сүйлөшүүлөр болду Болот мырза менен? Эчтеке деле сүйлөшүү болгон жок. Көчөгүн айтып кетпедимби? Айымдар күчтүү болот, бирок баары бир айымдар жигиттердин алдында алсыз. Батырга келген кызга уже движение есть, как сказать, эмне деп коет эле жанагы. Ооба, туура айтасыз, рахмат. Кыймыл аракет менен уже жигит өзүнүн симпатиясын көрсөтүп атат. Жүрүм турум менен. Анан мен андайды көргөн жокмун. Анан өзүм ойлодум. Дальше болбойт го эчтеке деп. Туура. Болот мырзага береличи микрофонду. Саламатсыздарбы, Канат мырза, катышуучулар. Чын эле биз сүйлөшкөн жокпуз. Мен деле убакытты созгум келген жок. Аделя айым, сизден катуу айтып алсам кечирим сурайм, бирок мен бир гана өзүмдүн көргөн нерсемди эле айтып койдум да, болду. Андан ашык эч нерсе айткан жокмун сизге. Таарынкыдай да. Экөөнүн мамилеси сиздерди мындай катышуучулар уланат деп ишенесиздер, уланбай эми мында уланат деп ишендиңиздер беле акыркы көчөңкү чыгарылышта? Саламатсыздарбы, кутман кеч баарыңыздарга. Мен кечээки чыгарылышта байкагам. Буга чейинки эки чыгарылышта мен болгон эмес болчумун. Аделя айым талапкер болуп келгенде эми эфирден гана көрө алдым, а так бул жакта жок болчумун. Бүгүн кечээ ошол чыгарылышты биринчи жолу Аделя айымды көрдүм. Кечээ угуп отурганмын. Эки жакты тең. Бирок сырттан карап отурганда менде ушундай сезим болгон, экөөнүн жылдызы такыр келишпегендейчи. Анан Болот мырза дагы өзүнүн сөзүн айтты, Аделя айым дагы өзүнүн ой пикирин айтты. Бирок именно мамиледе кыз жигиттей же бири-бирине симпатия, жактыруу деген сезимдерди мен сырттан байкалган жокмун да. Анан биз эфирде сырткары дагы чогуу тамактанганда, мисалы Аделя айым келгенден баштап өзү эле жүргөндөй, а Болот мырза жанында, билбейм, бизде талапкер келгендер, талапкерлердин жанында жүрүшөт да обычно, а бул жакта Аделя айым өзү эле жүрүп калды да. Ошол эч кандай Болот мырза жактан дагы кызыгууну көргөн жокмун да. Ошол нерсени. Ошол. Нурлан мырза. Негизи кечээки эфирде эле мен айтайын деп мага сөз жетпей калган да. Анан карап турсам, чынында Болот мырзанын негизи эмеси, симпатиясы жок, кызыгуусу жок, жөн эле жанагы эмне эле эгоистка деген сөздү повод кылып эме кылды окшойт деп ойлоп калдым негизи. Сезими жок чындыгында деп ойлойм мен. Биздин келиңиз Бакыт мырза. Эми айтып болмош да, жооп берип койсом. Бизге эми сезим деген жылдап пайда болот эмеспи даже кээ бирде адамдын өзүнөн го. Бул жакта жөн гана сыртынан карап мындай кызыгуу болду, Анан сүйлөшүүдөн адамдар бири-бирин билип, бул боло турган нерсе. Көп эле адамдар уланта алышпайт. Бул нормально. Менде жеке суроо жаралып атат. Сиз как психолог катары жооп берсеңиз, өзүңөр психолог. Я хочу спросить вас. Мисалы адам кишилер отношения болорду мындай карап көрүп, байкап көрүү өтө туура эле нерсе же туура эмес нерсе көрүнүш? Албетте адамдар бири-бирин билиш керек, байкашы керек. Эң биринчи эле чечим кылга турган бул жеңил ойлуулукко. Биз сынайбыз да. Сынап сүйлөшүп көрүш керек, кандай сүйлөйт.
эң биринчи кебетесин көргөндө албетте мага жагып атат, взаимный симпатия болсо экен деп ойлойсуң. Анан сүйлөшө келгенде көп баалуулуктар, максаттар, ойлогон ойлор, пикирлер келбей калышы мүмкүн. Ошого байланыштуу адам баласы ар кандай эмеспи? Кээ бирөөнө деген бир ай, кээ бирөөнө бир жума гана керек да. Кээ бирөөнө бир жыл керек даже. Но анча созбош керек экен. Биз уже улуу адам болгондон кийин жарым жыл, менин оюмча, максимум жарым жылда киши кишине билсе болот. Менде суроо бар, кечээки чыгарылышта бере албай калганмын. Адель айым кечээ бир аз көз жаш алгансыз да. Мамиле тууралуу ортоңуздарда кечээ маек болду го. Ошондо бир аз көзүңүзгө жаш алдыңыз да. Эмне себептен, ошону билсем болобу себебин? Кечээки чыгарылышта. Мен өзүм мындай сезимталдуу адаммын. Бат эметип кетем, ыйлап кетем. Анан кийин Болот мырза өзү эле барып албалды, тамакты деп айтканда, анан кийин ойлоп, ошол жерден дагы ошол сөздөргө жооп берип атып, суроолорго ойлонуп кеттим да, чын эле мен өзүмө өзүм көптөн бери жоопкерчилик алып жүрүп турмун. Анан сизге жооп берип атканда өзүм кичине мындай эметип кеттим, сезимге алдырып кеттим да. Чын эле ар бир айымга эркек киши керек эмеспи? Өзүнөн күчтүү эркекти күтөт го. Ошол күчтүү эркегим жок экен деп ойлоп кеттим да. Ошол себептен көз жаш алдыңыз кечээ? Ооба. Жок, мен сезимиңизге өтө тигим келген жок. Бирок ичиңизде кандайдыр бир ошол, может, биздин катышуучулардын сөзүбү же ошол катуу сөз тийип калдыбы сизге? Ошол себептен мындай көз жаш алдыңызбы деп ойлоп кеттим да. Же Болот мырзанын сөзү? Жок, суроолор жакшы суроолор болду. Кээ бир мындай жакшы советтер болду даже. Анан мен жооп бергенге жооп бердим го деп ойлойм. Өзүм эле жөн эле ойлоп кеттим да. Чын эле мен көптөн бери мындай бойдок экенмин да. Ошого эле ойлоп кеттим. Анан ошол эле убакта да бизде өтө сонун өзүңүздүн ордуңузду калтырып кеттиңиз. Сиз менен биздин редакция 24 саат болсо да байланышып, балким катышуучу катарында дагы эфирге чакырып, бактыңызды тапканга дагы биз колдон келишинче жардам бергенге даярбыз да. Чоң рахмат. Азыр эми Ассаламу алейкум. Канат мырза, менде бир ой пайда болду да. Ошону айтып калсам болобу? Болот, албетте келиңиз. Канат мырза, азыр эми бул айым менен Болот мырза экөөнүн эми сөздөрүн угуп, неме кылып отурсам, ошо айым кетем дегендей окшойт го. Анан айымды баягы көчөк эфирлерде да жакшы эле айым көрүндү. Ошол себептен эгер сиздер уруксат берсеңиздер, чайга чыгып аракет кылып көрсөм деген ой кетти да. Эми бул мындай да, чайга чыгуу деген бул кадимкидей эле жакын эле таанышып көрүү да, билип көрүү, жөн эле чайлашуу да. Ошондо бул жерден эч кандай бул үйлөндүрүү эмес, кыз жигит болуп жүрүп кетүү эмес, болгону гана баягы чайга суранган адамга мүмкүнчүлүк берүү же берүү эмес, бул сиздин укугуңуз. Ооба, рахмат. Аман мырза. Аман мырза, мындай көчөндө сүйлөшүп калганбыз. Жөн эле сүйлөшүп калганбыз. Сиз каяктансың, сиз каяктансың? Көртүйбөйлү, кыргыз эле. Бизде байкошор агенттер кыргыздар кичинекей эл, анан баарыбыз бири-бирибизди билебиз го, может быть, тууган болуп кетебиз деп жөн эле сүйлөшүп кеткенбиз. Анан бул мен эми келгенде мындай сөз болуп калды да, көчө күнүчү. Ошол сөз мага катуу тийди. Бул айым өзүн көрсөткөнү келди депчи. Анан кийин мен өзүмдү көрсөткөнү келген жокмун. Мен өзүн көрсөткөнү келген адамдарды деле мен сындабайм. Андан эч бир жаман нерсе жок. Ошого байланыштуу баары бир бул жерде свободный адамдар го деп ойлойм. Свободный адам өзүнүн адамын тапканга аракет кылат. Ошого байланыштуу жөн эле келгем да. Чын. Өзүмдү көрсөтүү деген деле ой жок болчу. Анан Болот мырза менен жакшы эле сүйлөштүк.
канча 4-5 саат сүйлөшүп даже чарчап кеттик бири бирибизден. Ошого байланыштуу бул жана мозгоправ деп бизди жаман көрүшөт го. Ошентип менен качыш керек деп ойлоду же билбейм өзүмчө. Анан Аман мырза чакырып атат. Мен, конечно, принимать этем. Мейли, чай ичип койсок болот. Можно? Керемет. Можно жооп берип койсом болот? Бул ушундай экен да көрчүлөр, бул бар реалити. Мына керемет Аман мырза. Сиз айткандай бул жөн эле чогулуп көрүшүү, чай ичишүү, таанышуу. Туура. Мен өзүм бат эле таанышып кетем эл мененчи, сүйлөшүп кетем. Анан ошон үчүн эми Болот мырза экөөбүз жакшы аракет кылдык. Анан кийин башка адамдар менен да сүйлөшүп таанышып көрүш керек. Чайга чакырганыңызга чоң рахмат. Болот жылчы деген эле болду го, Керемет. 4-сезон бүтүп калгана калды да. Ошого анан баягы эртерээк аракетим кылып калайын деген ойдо айымды чакырдым да ошол. Жо, сизге айым жактыбы? Айым жакты, конечно. Ошон үчүн болбосо жакпаса айтпайт болчумун. Монча элдин арасынан канчалаган эл көрөт. Ошол себептен жакты, конечно. Аман мырза. Анан бир чайга чыгып, анан дагы көрөбүз да, Кудай буйрса. Чайга чыгып таанышып көрүш керек. Биринчиден айымдын да адамгерчилигине бир кол чаап коелучу, мүмкүнчүлүк бергенине. Менде бир суроо бар, саламатсыздарбы? Аман мырза, сиз айттыңыз го 4-сезон бүтөөргө аз калды, анан чайга чакырып калыш керек деп. Сиз ошону 5-сезонго өтүш үчүн чакырдыңызбы? Ооба. Ошо жакшы суроо болду. Мен деле бирөөлөргө берип атам, ошол себептен эме жок. Эч кандай андай жок. Просто бул айымды эми баягы көчөк өткөндө эфирлерин көрдүм да, анан Болот мырза экөө может уланып кетет деген ойлор бар болчу. Уланган жок, ошол себептен может айым экөөбүздүн мындай эмебиз келишип кетеби деген ой келди да мындай. Туура. Экөөңүздөрдү ичара сүйлөшүүлөр болду беле негизи? Сырттан бир аз эми көп деле эмес, бир аз болгон, атаң бирибиздин эмес деле билбейбиз ошо. Мен жооп берип жакшы деле койсом болобу? таанышкан эмеспиз. Тиги за кулисами сиз каяктан болосуз, мен каяктан болом, ошентип эле сүйлөшүп калганбыз. Биз эми кийинки жумада жакшы жаңылыктарды күтүп алат экенбиз. Аман мырза менен чындыгында Аделиянын ортосуна чай ичүү кандай болгонун, бул жолкусын. Келиңиздер анда, кол чабуулар менен биз орунду узатып коелу. Чечилбей калган маселелер бүгүнкү чыгарылышта үтүр же чекит коюш керек го деп ойлойм. Бакыт мырза менен Сымбат айымды бул жака чакырып коелу. Бакыт мырза, акыркы сөздөр туурабы? Акыркы сөздөр саламатсыздарбы жалпы барыңарга, байкоочуларга, көрүүчүлөргө, жазуучуларга, пикир айткандарга, катталуучуларга дейт го. Бул реалити шоу болгондуктан ачыгын айтыш керек го дейм. Сымбат айым менен жүргөндө көп нерселер өзүмө сабак болду. Жок, бул чын сөз, күлүштү эмес, реально. Вот я хочу просто реально айтып келет. Көп нерселерге өзүм да сабак алып көрдүм. Жашоодо болуп аткан нерселер кызганычым бар экен. Анын дагы кичинесин болсун дагы мындай кыскартып берди Сымбат айым. Бирок өзүм
жеке эмпатымды мурда силерге айтып жүрчү эмес белем. Жеке бир нерсени сезип атам. Кадрдын сыртында деле бар, бирок Сымбат айым ушунчалык экөөбүз окшош экенбиз. Бул ойлонгондорубуз, эгерде сезимге келе турган болсок, мен балким шашып аткам, бирок дос катары, коллега катары абдан вот бир долбоордун үстүнө чыга алчудай күчүбүз бар экен, бирок именно отношение жагына келе турган болсок, эки башка адамдар экенибиз ошодо билинип атат, сезилип атат. Бир канча бир ай болду эми, биз айтып атпаймынбы, здесь ничего такого криминального нет, то, что мы встречаемся, именно как встречаемся, по работе, там мы могли бы кыз мамилеге өткөн жокпуз го. Мамилеге өткөн жокпуз, бирок түкүрдө жалын жүрөк башканы өйкөп атат. Башка нерсени чыгарып атат. Акыл менен жүрөктү салыштырып көрсөк, вроде акылдан жакшы эле мындай эметкен жокмун. Жүрөк жак өйкөгөндөн эч ким сезимин ойногум келген жок, на самом деле. Дагы бир болсо да көрөйүн деп көргөм. Асель айым менен бир көрүп көрөйүн деген өзүм 3 күн болуп кетти. Ошонун артасынан Асель айым менен возможно ошо Асель жака ооротабы, жүрөк ошол жака тартып атабы, как магнит словно. Но Асель менен эле болуп 2-3 күн, бир 3 күн чамасында болгонбуз. 3 күн чамасында бир күн кечке чогулдук. Съемка учурунда болдук. Асель прекрасный, жакшы кыз экен, бирок именно отношение келаткан жактан тоже Асель менен көрө алган жокмун, жана Сымбат айым менен көрө алган жокмун. Биз бул нерсени Бакыт мырзадан күткөн эмес элек. Негедир бизде сезим менен сүйлөшүп аткандай сезилген да. Сымбат айым, сизге береличи. Балким Бакыт мырзанын бул айткан сөзү сиз билчү элеңиз ушинтип айтат деп, же азыр угуп атасызбы? Айтар сөзүм жок болот. Ортодо сүйлөшүп жүргөн убакта деле Бакыт мырза ушундай редакция менен сүйлөшкөн болуптур, башка кыздар менен дагы сүйлөшүп жүргөнүн, ушулардын баардыгы жетип атат мага да, биздин редакцияга да түшүптүр. Ушул жөнүндө Бакыттын өзүнө айттыңызбы? Чын айтса, акыркы кечеки эфирден кийин ишенем. Эмне десеңиз да ишенем. Сизде Бакытка болгон... Бирок доказательство көрсөк жакшы болмок да. Бирок ошол эле убакта талапкерине болгондагы урмат, сый болбой калгандай болот. Эми мамиле токтоду, Бакыт мырзанын сезими жоктур. Бирок ошол эле убакта башка кыздар менен да мамиле курган үчүн, эгерде сиз ишендирип бере ала турган болсоңуз, редакция менен байлашсаңыз, экранда бардыр балким, сиздин ошол фактылар, перепискаларбы, жазууларбы, анда экранга көңүл буруп беребиз. Давайте на дачу кейингиси. Саламатсыздарбы, Бакыт мырза бош деп ойлогонбуз. Сымбат айым менен сүйлөшпөй калганго деп бүгүнкү чыгарылышты көрсөк жок, андай эмес, мамиле уланып жатыптыр. А Бакыт болсо ар кайсы кыздарга жаза берчүдөй. Жаза берчүдөй. Жана ошондой эле Асель экөөнүн жүргөн видеосу. Азыр көрсөткөн сүрөттөр окшойт деп. Мага минтип атат, мага тинтип атат, мен жакшы көрөм деди деп коюп, бул жерде Аселде деле сезим бар окшойт, Мен өзүм эч нерсе көрө алган жокмун, Бакыт эле мага жактырып атат, тиешип атат деп атат, бирок Аселде да бар окшойт сезимдер. Ошондо Сымбат
экөөңүздөрдүн ортоңуздарда калдыбы, Асель, сизге? Ооба, кафеде биледик. Ошондо кулагыма шыбырып аткан. Үйгө кеткинчекти айттым окшойт бакыт. Сымбат көрсө уят. Айттым анда сымбат көрсө уят дедим. Сымбат менен биринчи чечишип ал, анан сүйлөшөбүз экөөбүз дедим. Бул эфирге жетпей атып, сезим билдирип, күндө эшигим алдына келип, жолугуп, экөөбүз кечирим сурап, мен сени эле сүйөм деп. Билбейм, азыр бакыт эки тарапта ойноп атат. Сымбаттын чувствосун деле, меникин деле ойноп атат эки жактан. Актер болуп отурат мындай караганда. Мага келип жакшы сүйлөйт, Сымбатка барып жакшы сүйлөйт. Кошумчаласак болобу, я? Ушул жерде мен бир нерсени байкап атам да, Аселдин сезими бар экен негизи. Бул видео Аселден келип атабы? Аселден келип атат, сенден келип атат бул видео. Жок, бул видео көрө ошокта көргөн көрүүчүлөр биздин редакцияга жиберген. Негизи Асел сенден деле сезим бар экен. Турдабы? Менден келген жок видео. Баарыбыз көбүз да негизи. Сезимиң бар экен сен. Ооба. Негизи бул уюшулган эле видеого дем Асел уюштуруп өзүң кылган окшойсуң, по-моему. Ошондой эле көрүнүп атат да. Менде башка видеодо деле бар. Уюштургум келсечи. Толтура видео бар. Если уюштургум келсе. Биз Бакыт мырзага таң калып суроолор Бакыт курелчү. Биз канча ушунчадан бери сүйлөшүп жүрүп, сезим болуп атат, баласынын тоюн беребиз, ушундай болуп атыр, анан резко эле ушундай токтоп калды да. Бул биз аябай таң калыштуу болуп атат да, Бакыт мырза. Мен негизи вот адамдарды вот ар бир отурган адамдарды сынаган жакшы көрөм кичинекей чагымдан бери. Эң жаман кесип касиетим, по-моему, касиет деп ойлойнчу. Эң жаман нерсе мен ушул болуш керек. Мен ректорым үйрөткөн эле дай человеку власть, ты узнаешь, кто он дейчү. Аны ар бир адамга отургандардын баарына мындай власть берип көрөм да. И после этого узнаю, кто он, и начинаю действовать. Для Сымбатка да, Сымбат айым аябай, мен айтып атпаймынбы, Сымбат айым дос катары, коллега катары абдан сонун. Прям аябай сонун, вот реально. Именно отношенияга келип турган болсок, жок. Асель айым менен болуп турган болсок, жумушта дагы көрө албайт экенбиз, жумушта да бир боло албайт экенбиз. Я попытался, я хотел с ней поработать, попытался, но никак. И отношения келип турган болсок. Мен иштебейм деп айттым го. Ооба. Сразу эле айттым. Иштешпейм дедим. Вот. Именно отношения келип турган болсок, сложно. Очень сложно. Ошондо экөөбүзгө эки жактан лагман илип жүрдүңбү? Же камыр жайдыңбы бетке? Мындай эле айтты. Анан чагып койгола. Ошентип койгула, Асель, сиз бийге түшүп, жыргап, бийлеп, же бирөөңүздөр токтоп калбайсыздар, же бирөөңүздөр, же экөөңүздөр чогуу баштап кетпейсиздер. Эмне болуп атат ошондо бул? Баары биз алдын чувство болгон да менде, отношенияда болгонбуз Бакыт менен. Бакыт мени прям ишендирип айтты да. Болушунча сөзгө чечен го, өзүңүз да билесиз го. Анан менин жүрөгүм бир аз жылгандай болуп, ооба бийледик. Бийледим мен ал менен. Валиске түштүм. Жүрөк жылгандан кийин. Мен мындай болду да. Асель биякта акыркы эфирлерде сүйлөшүп калгандан кийин Сымбат айымды айтып калбады эле, кичинекей бир нерсе бар го деп. Мен буга чейин может ойлоп аткам, Асель жөн эле может играть на публике депчи. Ушу 3 күн мурун ошо Аселге барып атайын. Сүйлөшүп көрөлүчү дедим да, вот да, поговорим реально. Бир күнү толук иштедик атайын. Иштеп көрөйүн, может иш жагынан жок болгон жок. Отношения жагына келип турган болгондо, я не знаю, сложно. Аябай эле сложно. Это очень. Ушул убакта Сымбат айымдын сизге болгон сезими бар, ушу сезимин сындырып алсам катуу тийип калат, көңүлүн оорута алам деп ойлонгон жоксузбу? Эмне себептен убакытты создуңуз аны ушунча? Сымбат айым деле в курсе была, сүйлөшүп келди элечи. Сезим аялдар не сезимтал келишет экен, сезет экен булар. Сымбат айым деле айткан, сүйлөшүп келишиң керек. Бүтүрүшүң керек деген эмен билдирген да. Мен менен бүтүрүшүң керек деп эмес да. Жок. Асель менен бүтүрүшүң керек деп. Ал мен жыйынтыгында вот жыйынтык итоги чыгып атат да. Биз Асель менен дагы отношения болгон жокпуз, кыз жигит мамилесин өткөн жокпуз, Сымбат айым менен да кыз жигит мамиле өткөн жокпуз. Ошол моменттен азыр жеке өзүм чечип атам. Же болбосо, может мен
эки кызга татыктуу эмесмин, мындай по факту айтып келгендечи, реально. Может долбоордо мен өзүм эле кетип берейин, өзүм жашоом менен, өзүм путум менен, анткени экөөтүң достойны, прям эркектерге достойны. Экөөтүң вдвоем они молодцы, вдвоем они такие сильные девушки. Бир жагынан карасаң, бирок отношения келе турган болгондо жок. Кечир кой, бирок Асель айым, я не могу. И Сымбат менен тоже мен чын боло албайт экенмин. Чыдабай кеттим мен. Мен да кечеги эфирден кийин Бакытка оюм өзгөрдү. Биз Сымбат айым экөөбүз отуруп сүйлөштүк. Сымбат айымга Бакыт как будто менин колум тийген деп айтыптыр мен менен. Түшүндүсүң айнысын. Ушинтип айтыпсың сен Сымбатка. Сымбат айым, сиз сүйлөңүз. Сиз аябай кайгырып аткандай. Мен ачыгын айткандачы, вот кимди вот реально пара көрүп атам. Башында айткандай эле болот, мен Сымбат вот экөөнүн так дана пара көрүп атам. Чын экөөнүн вот бирдеке чыгат. Асель менен Турдалыдан да кадимкидей чыкмакта. Негизи просто мындай адашып жүргөндөй сезилип атат да. Ар бири өзүн таба албай эле, мындай адашып эле, мындай таба албай эле бири менен уйпалоо болуп жүргөндөр табат. Мисалы Нурзада менен Аябай кызганбадыңыз беле? Жөн эле болбогон нерсе кызганып атпадыңыз беле? Ооба, кафеде деле Турдалыдан кызганып, Турдалы менен мушташтың го. Неге мушташтың анда? Эшикке чыгып эле эшикти каккылап атпады беле, тебип эле жинденип. Даниэлден да кызганып, Даниэль да бар болчу ал жерде. Даниэлге эмне жок десең, кичинекей балага жабыш. Асель, ал учурда Бакыттын жагдайы башка болчу. Кызгангандай ал жагдайда кызганды, бирок мушташуу, анан бири-бирибиз менен жакынлашуу нерсе болгон жок. Сен көрүп атасың да. Анын эртеси со болчу, мага жолуккан келгенин дагы ошол сөздөр кайталанды бизде. Сен Турдалыга чувствоң бар, Турдалы деп эле кечке. Кантип сиз Бакыт мырза ошондо Менден Турдалыдан мени кызганып. Актер болдуңузбу, ошондо түшүнбөй атам да. Жок, актер болгон жокмун. Эми биз дамдап көрүшүбүз керек да, ошон үчүн жана суроону психолог айымдан сурадым да. Адам дамдап көрүшүп анан отношения кылса болот дегенде, ооба, туура эле көз караш дедисе, ошондой жооп берди. Ошондуктан Асель менен да жүрүп көргөн жокпуз, эмесин үчтө. Сымбат менен да көрдүм, бирок өзүмдү жеке эки айымдан я не чувствую двоих, честно. Сымбат айым, вы чувствуете Бакыттан? В связи с последними событиями, конечно, кыргызча айта албайм, но я полностью разочарована, потому что Асель айымга дагы, и не только Асель айымга, силердин көзүңөрчө дагы мен жөнүндө жаман айтыптыр. Анан кийин шок болдум, чын айтканда. Эми эмне десем, дагы башка эчтеке айта албайм. Дос катары иштеше алабыз деп ойлойм. Анткени чогуу проекттерди иштете алабыз, чыгармачылык менен иштей алабыз, бирок башка эчтеке боло албайт го. Ушунча келген мамиле ушундай эле резко токтогону аябай таң калтырып атат бизди. Ушунча дагы факттар чыгып атпайбы бир күндө? Мындай дароо эле эч кыйналбай эле токтотуп атасыңар да. Мен тердегеним көрбөй атасызбы? Аябай нерв болуп атам. Жок, эми баарыбыз эле отношения курганбыз го. Анан Сымбат айтып кеткендей, Сымбат менен аябай жакшы иштей алат экенбиз. Прям иш жүзүндө жүргүзө алабыз, творчествонун үстүнөн иштей алабыз. Бирок именно жеке отношенияга кайрыла турган болсок, жок. Болбойт экен. Потому что семейные отношения тоже нужны. Болду, болушу экен. Асель айым менен даже, я не знаю, дос катары эле балким калабыз. Бирок дальше больше эчтеке жок экен да. Негизи эмнени айтып кетейин дедим. Ооба, дос катары сүйлөшө алабыз, бирок отношенияга эмнеге перспектива жок, анткени Бакыт мырза үйлөнүүгө даяр эмес го деп ойлойм.
Дайын. Он не нагулялся, ему еще надо гулять. Он не определился, чего он хочет. Нет, мен мындайда жана переписка эмес, жана болсо жана трендтен эмесинде болгон сообществоға келип жазып койгом трендс да. Вот. Сообщество болгон жазылгандар я могу открыть свой сейчас вообще мен ачып Инстаграм ачып силерге баарыңарга берсем болот. Инстаграмымда мен жалгыз жеке өзүм отурбайм. Мен Инстаграмымда 5 адам карайт. Айта кетейин. 5 адам эмне карайт? Ар ким мени жазышат, ар ким комментарий таштайт, андан тышкары бот иштейт, Телеграм бот иштейт. Который лайктарга комментарийдин лайктарын сразу басып алганга же сразу взаимный подпискаларга киргендерге жөн историяга кирип лайктардан басып коет. 5 адам ар ким өзүнүн отношениясы менен сөйлөшө берет экен да. Жок, ар ким отношениясы мен бул атайын 5 адам иштеткен себеби бар анын өзүнүн. Себеби бар, анын баардыгы историяда бар болчу, Асель айым деле көргөн ал команданы. Вот. Биз ошондо түшүндүк Бакыт мырза, биз ошондо кандай? Биз мисалы Сымбаттагы бизге катышуучу катары көнүп калды да, ошон үчүн биз Сымбатты да кетиргибиз келбейт. Бирок Болот мырзанын биринчи Бакыт мырза айтып атат, Болот менен мен Сымбатты көрүп атам депчи. Бирок бул убакка чейин деле мен өзүм жүрөгүм деле сезген да негизичи. Ушул балким кызганып баштаганда эле мен бир нерсе бардай сезилген да. Балким бул жерден Болот мырза сиз унчукпай, отуруп албай бирдеке дейсиз балким. Чындыгында. Просто мындай да, Канат мырза, бунун баары жөн эле мондай баары бүт бир кезде жарылып кетпейт да. 1 2 3 4 5 болуп туруп топ келет. 1 чыгасың, 2 чыгасың, 3 чыгасың, 4 чыгасың, көрөсүң, байкайсың. Ичара чечим келген убакыт келип калат экен. Чечимди мен туура эле чыгарып атам. Анткени жашоо бул уланып кетет. Мындан кийин жашоо бар да. Я вот себя хочу видеть ту женщину, которая может дифференцировать и делегировать жанымда ошондой айым керек. И, наверное, кто-то, если знает талапкерлердин арасында, точно билет болуш керек. О чем это значит? Болот мырза айтып койсоңор. Делифицировать деген эмне? Делегировать. Алда микрофон. Саламатсыздар. Не болуп атат бул жакта, не болуп атат? Шок болуп калып, токтоп калды. Канат мырза, катышуучулар, мен да азыр шоковый состояниеде отурам, түшүнбөй. Мен азыр Бакыт мырзага суроо бергим келип атат да. Негизи буга чейин менде эч кандай Сымбат айымга чувством жок болчу да, негизи силер тараптан талашып же айтпай аркасынан за спиной бир нерсе кылган жерим жок болчу. Бирок азыр силер токтотуп атасыздар. Мен азыр Сымбат айымды чайга чакырсам, эртеси кайра айтып чыкпайсыңар, кызганып, жок, жаңы эле айтып жазып, башка тараптардан. Жок, андай болбойт. Жалпы элдин баары көрүп атат. Сымбат айым менен Асель айымга мен только бакыт каалайм. Эч кандай жазуу болбойт. Силер бактылуу болсоңор, эми бияк биз жөн эле чайлашып, сүйлөшүүнүн үстүндө жүргөнбүз. Бирден мындай неке эме болгон жок да. Жок, туура эле. Мындай биз кыз мамиле эмесинде болгон жокпуз, отношениясында болгон жокпуз. Ошондуктан андай эч болбойт, смело можете. Бергекче. Мен Сымбат айымды мен мурда экөөбүз чогуу иштешип жүргөндөн мен талабым негизи ошондой болчу да. Чыгармачыл адамды түшүнгөн. Бакыт мырза, силер тияга отуруп аласыздарбы? Ке, Болот мырза, мияка келеличи. Биз эмне кылабыз эми көрүүчүлөр? Биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Өздөрү тандап атат бири-бири менен. Бирок бир чети ачыгын айтып атышат. Айтыңыз эми. Сымбат айым экөөбүз эми мурда иштешип жүргөндөн экөөбүз эми жакшы түшүнөбүз да чыгармачылыктычы. Анан кийин Сымбат айымды чайга чакырып көрөйүн дедим. Кандай уланат мамилебиз? Эң биринчи келгенде экөөңүздөр таанышып элеңер дегенде бир эле жолу айткансыздар, 7 жыл мурун бир эле жолу жолукканбыз дегенсиздер да, клиптен эле. Иштешип жүргөнбүз деп атасыз да, бул жерде кандай болуп калды ошондо? Жок, мен в целом айттым да негизичи. Кандай болуп калды ошондо? Бир эле жолу көргөндөй болгон деген. Ошондо чакырып калганда, чакырып калганда эми круг досторубуз бир да бар элечи. Чыгармачыл адам болгондон кийин баары эле тааныйбыз да бири-бирибизди. Бирок бир эле жолу көргөнбүз деп аткансыңар да. Бирок иштешип экенбиз буга чейин деп атасыңар.
Жок, ал эми 7-8 канча жыл мурда болгон да бул нерсе. Менде деле көп азыр эсимде жок. Чынында Бакыт мырзага караганда Болот мырза алда канча серьезный да, үйлөнө турчу бала да, эң жакшы бала Болот мырза. Түшүндүрө кетейинчи баарыңарга. Менде бүт возможность бар үйлөнгөнгө. Сиз өзүңүздүн чувствоңузду биринчи определить этип турпаган келиңизчи. Тиги кызга туруп башка сүйлөп, тиги кызга туруп башка сүйлөп, сиз өзүңүз эмнени каалап атканыңызды өзүңүз билбейсиз. Көз караш болуп калат экен. Кеч кала сөзүңөргө каралжы. Бул убакытка чейин все подписчиктер көрүп өткөн, окуп өткөн, я комментарий читаю, анан типа бул бакыт бермеби дегенсип, серьезно. Жок, я серьезно, я готовый, но я не чувствую человека. Бул менден эмес го дейм. Адамды сезиш, билишим керек болот. Бул менин адамым, хотя бы адам мага жазыш керек болот да, типа. Неге андай көчөккөгө чейин бизде баары жакшы деп Сымбатты сүйүү менен монтип карап окumuş. Бизге баарыбызды биз деле эмес, баардык элди алдап өтпөйсүзбү сиз? А эмне үчүн кайра туруп кичинекей нерсе үчүн токтотуп саласыз? Кичинекей нерсе эмес. Сиз мамилеге такыр даяр эмессиз. Жок. Ал келет кезеги, көрөсүңөр. Өзүнүн кезеги бар. Кезеги бар? Нет, это была просто ситуация, где бей первым дейт го. И вот кече жанагы тема көтөрүлдү. Жок, чындыгында кайра аракет кылыш керек болчу да, бул аракет кылбай эле жок тототобуз деп смело отуруп койду го. Кече жана проблема чыкты. Анан кийин проблема болгондо что надо делать? Бить первым. Ошондой болот. Бирок могу жерденчи Сымбат, Болот мырза, Бакыт, Асель, силердин отношениялардан биз жаман тажап кеттик да, чынын айтканда. Оюнчук бирдемени көргөндө эле болуп атабыз да, тажап буякта сыгылып кетип атабыз. Буякта серьезный мондай парочкаларды тушулардын мындай эмесин талкуулообуз келип калды да. Силердин мындай билбейм ишилип, биз эмес баары эле тажап. Сиз мына мен 1 сезон эле отургандыктан Кудай буйрса кетип калам. Ким билет. Сиз 4 сезондон отуруп туруп, сизге сөйлөгөнүңүз кичине окшошпой калат экен. 3 сезон, 3 сезон элестеткиз. 3 сезон 9 ай отуруп ийгенсиңер, койгула. 9 ай. 3 сезон, ладно, 9 ай отуруп ийгенсиңер по-любому. 9 айдын ичинде силер азыр кичинекей нерсе таап, анан мондай өйдөк, мондай сөйлөгөн тура эмес болуп калат го дейм. Мен ошондо дагы ошончолук аракет кылгам. Мен деле дамдап атам, издеп атам. Кайда бир нерселерди эметип жүргөн жок, мындай да. Сиз баягы биякта айткан сөзүңөр бар. Мен Медина менен чыгар элек. Жок, Медина менин адамым эмес экен. Мен Яш Сефира 4 сезон биринчи жолу кирдим да. Сиз менин жүргүчөктү эле 3 айым менен жүрүйдүңөр го дейм. Ага чейин бир Токтогулдан бир айым келди. Жок, бул менин адамым эмес экен деп. Я же не осуждаю за это. Адам эмес болсо токтотосуң да. Атам го. Мен просто сен оюнчук кылып атасың да бияктан. Жак менен сүйлөшүп атасың. Анан кайра күн менен болбой калдың. Кайра биякта атасың. Мунун орто кайра чыгып атат. Жок, моундай да качество лидера адамдардын бирөө мүнөзүн карап туруп, ошондон дагы бир нерсе чыгарып кетеби деген сөз. Сымбат айым менен биз мамилебиз отношения жактан токтосо дагы иш жүргөн жагыбыз токтобой эле. Сил айым менен мен ойлогом иш жагы да болуп кетет, может отношения да болуп кетет десем, экөө тең болбой калды. Тилекке каршы. Иш да болбой калат экен, эме да отношения да болбой калат экен. Болду. Анан биякта эч кандай оюнчук болгон жок. Оюнчук болсо мен, наверное, оюнчук болбосо бияка отурасыз, талапкер келет да. Анан кайра буларды кайра аралаштырбайсыңбы, буларды кайра? Жок. Буяктан өздөрү аралашып. Уже буларды жоготушуң керек да, мындай жашооңо мындай такыр киргизбеш керек да, мындай серьезныйраак болуп аткандайчы биякчы. Эми бул Тилек мырзанын айткан сөзүндө деле жан бар, бирок кандай болсо дагы мамиле менен иштеш керек да. Кандай болсо дагы биз деле кандай кыйналып атсак деле бизди тажатып атабы, бизди жактырып атабы, бирок ушулар бактылуу болсун деп биз аракетибизди кылып атабыз да. Бирок Болот мырза менен Сымбаттын табышканы мен негедир көзүм жеткен да. Мен мурда эфирлерде эле экөө бири-бирине дал келчүдөй эле сезилди да. Бирок мен Бакыт мырза ушундай эрте токтотот деп ойлогон эмесмин. Анан ушундай мындай жеңил токтотушат, жеңил эле жөн эле эчтеке болбогон эле бүтүрүп коюшат деп ойлогон эмесмин да. Ошол нерсе бизди таң калтырды. Бирок Бакыт мырзанын Аселге болгон сезимин байкачым, бирок Аселдин да Бакыт мырзага болгон сезими бизди таң калтырып атат. Бул нерседен жакшы жыйынтык чыгып атат десек болот да, Тилек мырза. Ким кимге керек экенин түшүнүп атышат азыр. Мен азыр Тилек мырзага айткым келип атат да, негизи мен деле биринчи сезондон баштап көрүп эле келем да. Анан сиз деле аракет кылгансыз да. Мамиле кургансыз. Бир жери болбой калды дегендейчи. Биз деле биякта ошентип эле отурабыз да, таап алалы депчи. Аракет кылып атабыз. Бири-бирибизге чайга чыгып атабыз. Может, балким болуп кетет деген ойду, жакшы ойдо эле. Сымбат айымдын эмнесин жактырдыңыз анда? Жок, мындай болуп атат да бул жерде. Бакыт сезимим жок, Аселде деп атат. Анан кайра сырттан чыгып алып эле экөө кайра бири-бири менен билеп, жакшынакай отношенияда жүргөн үчүн биз ишенбей атабыз. Ошону айтып атат да бул Тилекчи. Ошону түшүндүрүп айтышты да жана.
аны по-моему 3 күн бирге болуптур Бакыт мырза. Атайын түшүндүрүп бердим го сизге. 3 күн бирге болдук. 3 күндүн бир күнүн биз иштедик. Дагы биз айтайын. Может иш жагынан чогуу жүргөтөбүз дедим. Андан кийин акыркы күндөрдө может отношение болобу деп точка коюлган моментте точка коюлду. Ачык жыйынтыгы мына реалити шоу болгончуктан бияктан баарыңар көрүп атасыңар. Мен отурбай болот отурат жанында Сымбат айымдын, Асель айым менен биз напротив отурабыз. Так что биякта баары эле түшүнүктүү. На все карты мондай түшүп калган. Мечим ойногон жок. Точканы баягыда эле коюп аткансыздар. Өткөн мурунку эфирлерде элечи. Анан кайра келип ойноп отурсуңар. Жалына тура айттыр. Сыртка чыгып кайра эле өкүң чогуу. Бизде жабылбаган нерселер бар болчу экен. Анын баарын жабылды. Биз анда келиңиздер. Болот мырза менен Сымбат айымга береличи. Сымбат айымдын өзгөчө эмнесин жактырдыңыз? Жактырып жүрдүңүз деп коеюн. Сымбат айымдын негизи чыгармачылыкка болгон көз карашы мага жагат. Ойлогон ойлорубуз бир да негизичи. Мен ошо Сымбат айымдан көрүп атам да. Жаныңызда Сымбат айым болушун каалап атасыз. Бири-бирибизди түшүнөбүз деп мындай 100% ойлоп атам негизи. Бизде эфир ушундай негатив болуп кетти да. Балким чыгармачылыкта көрүп атам, мени колдой эткен ойлорубуз бир болуп атат деп атпайсызбы? Анан балким Сымбат айымга ырырдап бересиз. Биз өткөнкү чыгарылышты ырдаганда сиздин үнүңүздү көбү жактырышыптыр да. Жакшы ырдайт экен, дагы бир ырдат биздин көрүүчүлөр дагы. Анда Я это ты деген чыгарманы ырдап берейин анда. Мени карабай, Сымбат айымды карап. Сизди карап. Биздин профессионал музыкант Эрлан Тогузбаев чертип берип койсун. Ушундай экен да, көрүүчүлөр. Жүрөк кимди тандаса ошо менен кете берет экен да адам баласы. Пусть говорят, мы редко видимся с тобой, сердце всегда ты со мной, ты со мной. Пусть говорят, что не судьба нам быть вдвоем. Люди твердят об одном, но я это ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я это ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Музыка менен музыканы коштосун экөөнүн бири-бирине болгон сезими бар экенин да байкай алдык. Балким Бакыт мырза чечкиндүүлүк кылып бул нерсени кылган үчүн биз Бакыт мырза эле кол чаап койсок болот да. Өзү айтпадыбы, биз бири-бирибиздин адамыбызды таппай эле издешип жүрө берет экенбиз депчи. Бакыт мырза мына кетип калды 3 күнгө Асель менен чечи. Аселге жүрөгүм жагат экен, Асель менен сүйлөшкүм келет депчи. Бирок оюнда чындыгында Аселге болгондой Сымбат айымга сезими болбоптур. Демек, Сымбат айым Болоттун айым экенин биз бүгүн көрүп атабыз да. Бул нерсени, бул нерсе реалити долбоор болгондуктан эч тартынбай, төртөө тең өздөрүнүн сезимдери менен күрөшүп жатат. Биз бул жактан эч кандай жаман нерсени көргөн жокпуз. Бул жолкусун биз албетте жоопту Сымбат айымдан да угушубуз керек. Биз Сымбат айымга сөз бере элекпиз. Болот мырза менен чай ичкенге даярсызбы? Даяр экенсиздер. Даярмын, чай ичип көрөлү, сүйлөшүп көрөлү. Бул баягы сырттан карап отурганга адамгачы мындай бир жөн эле бул сценарий жазылган сыяктуу болуп калды да.
Бирок эгерде эми баягы көрүүчүлөр эгерде акыл токтотуп, ой жүгүртүп, терең ой жүгүртө алган адам үчүн бул чыныгы сезимдер күрөшүп атат да бири-бири мененчи. Анан кандай кыйынчылык менен болсо да экөөңүздөр табышканыңыздарга биз буга да ыраазыбыз. Ал эми Бакыт мырза дагы чечкиндүүлүк кылганыңыз үчүн сизге да ыраазыбыз, жигиттик кылып. Анда бизде кайрадан жаңы жаштар пайда болду. Айдос мырза, сиз да жадиңизди бекем кармаңыз. Алдырбей, жакшыраак, Тилек мырза, сиз дагы Нурзадан жакшы кармаңыз. Көрүнүштө аралашып кетип атышат, Кандай болду? Келиңиздер, анда орунтан орун алып бериңиздер. Таң калдырды. Бул жака Айдос мырза менен Жади айымды чакыра аланда. Келиңиздер. Саламатсызбы, Канат мырза. Вообще, ассаламу алейкум, урматтуу катышуучулар. Кудай тааланын буйругу менен аман эсен чайга чыгып барып келдик. Ортобузда бир жума убакыт болду. Бир жумада азыр бири-бирибиздин жакшы жагыбыздан билип таанып атабыз. Бул дагы аракет кылып атат, анан мен деле буга акырындан чыныгы мен өзүмдүн жүзүмдү ачып көргүзүп атам. Анткени баягы эфирден тамаша көй болуп, мен ар дайым бунун жанында тамашалап деп күлүп жүрө албайм да. Жашоодогу өзүмдүн серьезный нерсемди көргүзүп атам. Жади да ошол жагын, туура жагынан кабыл алып атат. Сонун бизде азыр ушундай эле айтам. Прям сонун. Айдос мырза кандай мамиле кылып атат сизге? Айдос мырза жакшы эле мамиледе азыр. Жагып атабы кылган мамилелери? Ооба, жагып атат. Баары жакшы. Мырза эмне кылыш керек болсо ошонун баарын кылып атат, Ооба. Биздин катышуучуларда суроо барбы? Сырттан карап турганда. Суроо деле жок. Мен бир нерсени айта кетейин. Кечегини тойдо Айдос, Жади, Тилек болуп чогуу отуруп калдык бир коноктан. Мен Айдоско таң калганым, мынчалык мен көрбөптүрмүн. Аябай кызды жакшы көрүп, мындай сезимин айткан эмес да. Анткени жакын жүрөбүз, чогуу жүрөбүз. Анан кечегини айтып калды. Братан, ушу Жади чындап эле кадимкидей жагып калды окшойт мага деп эле аябай ачылды да кечечи. Мен ошого абдан ыраазы болуп калдым. Анан Жадиге да айтмакчымын, Жади да абдан сонун кыз экен. Себеби Айдостун анча-мынча нерселерине чыдап, бири-бирине көнүп баратат десек болот да. Анан эмне дейм башка? Алдыга карай умтула бериш керек. Ошол. Айдос мырза, бунун баары чынбы? Сиз айтып коесуз дагы, анан бир кайгырып отуруп аласыз, же жөн эле мынтип? Жок, мен эч убакта 200дөн албайм. Меники бетиме чыкпайт мягачы. Башында кээ бир апалар келип, ошолорго мен кече ушундай таң калдым да, там бердим да. Апалар келип анан айтып атпайбы, Айдос, биз сага комментарийден жазып бериппиз, тети кызың сага пара эмес. Анан жанынан көрдү да, кече чогуу биз менен сүрөткө түшүп, жаныбыздан көрүп, ай Милашка сонун кыз турбайбы? Ай буну колуңан чыгарба деп кайта мени урушупчу. Анан Жадинин мага бир мүнөзү жагат. Ушундан баштагыз. Мындай токто, мындай көтөрүмдүү экен да. Анткени мага негизи мен көбүрөөк шүдүң болгондуктан мага токто кыздар токто кыз керек экен да жашоомдочу. Анан бул дагы мындай кыйта бир жерден чыгып калат. Анан экөөбүз бир аз тамашалаш, батыраак тил табышып кетебиз. Ошол кыскасы сиз Жади менен жүргөн сизге аябай ыңгайлуу. Азыркы учурда абдан ыңгайлуу. Анан баягы буга дагы жазып калам да, дайымо эртең эле бир жолугуп, видео тартып бир нерсе кылбайлыбы, сени сагынып кеттим десем, бул да тамашалап коет экен. Бул серьезный тамашалап кеткен да. Коюңузчу, сиз да сагынганды билесизби депчи. Анан жарылып кетейин дейсиң го, жана том жери мышыктай эле барып калгың келет го. Демек мамиле уланат. Демек мамиле уланат. Суроо берсем болобу? Суроо. Мен Айдоско суроо берейин дейм экөөңүздарга. Сиздердики жөн эле мамиле чайлашуубу же кыз жигитке өтүп кеттиңер беле, бизге айтпай эле, эч кимге айтпай эле? Жок. Бул жерден жаңы эле Бакыт менен Айселди көрүп аткан видеодо деле экөөңөр
жаңы чыккан чайлашканда эмессиңер го. Ушул Анан жерден эми макулуңуз жана сторисиңизде аны го сценарийди өзүңүз по пути жазып кетиптирсиз, бетине өп коеюн деп. Ага чейинки деле видеоңузда чайлашкан жаңы таанышкандарды эмессиздер го. ушул жерде мондай, мага деле могу өзүбүздүн арабыздагы личкадагы кыздар Жайдинин инстаграмын сурайт. Бирок мен Жайдиникин бербейм. Анткени 2 жаш жашаганда кайнена кайната эки тарап киришпесе, ортодо жаштардын жашоосу сонун. Ошол себептен мен Жайдини мияктагы биздин кыздарга аралаштыргым келбейт. Анткени арада ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Мен аны чын жүрөктөн билем. Айтайын дегеним, ушул менен айтайын дегеним, бул ишенич коркучта эмес, бул балким бул Жайди жаңы келди. Коркосуз или өзүңүзгө ишенбейсиз? Жок, Жайди жаңы келди. Бир нерсе касагым чыгып калабы дейт окшойсуз жото. Бизге жолотпогонуңузга караганда. Эмнеге адамдар сразу? Бирок мен Жайдинин инстаграмын аягына чейин сөзүн бүтүп алсын, Аягына чейин сразу эле мындай жаман жагын ойлоп көрөбүз да. Мен айтайын деген бул жаңы келген кыз. Мен буга мен деле өзүм деле мындай катуураак бир шүрдүрөк кылганда мен өзүм коркуп турам да, мындай сындыр болбойюн депчи. Ушундай назик экен бул кыз. Анан ошол себептен мындай ушул эле деңгээлде кармап калгым келет да буну. Анан эми азыр деле айтып атпайсыңарбы, тегил депчи, ал жерге кафеге барыбыз эле барганбыз. Ал чайдан чыккандан кийин мен биякта жеткизип кеткем. Анан ошол жерде болор болбос нерсени силер бири-бириңерге моюнт ачып аткандан кийин мен ошодон чочуйм да канат кыздар. Мен ушул нерсени. Айдос, мен сизге просто суроо бердим. Өтүп кеттиңерби же силер дагы деле чайлашууну видео байкоом деле айттым. Ал кафеде мен жок болчумун. Мен деле азыр мына Канат мырза менен отуруп эле чогуу көрдүм. Биз эми азыр мен байкаганын деле айтып атам, мен сурадым сизден. Биз азыр кыз жигит мамилесине өтө элекпиз. Анткени мен дагы бакыттагы характер менде дагы бар да. Мен да бир нерсеге батыраак кылам да. Характер баарыбызда эле бар го. Мындай батыраак бир нерсеге кадам таштайм. Анан азыр бакытты делечи, мисалы мен туура жагынан түшүнөм да. Бул деле ушунча негативди көтөрүп чыдап атат да. Анан балким мен азыр кыз жигитке өтүп кетем деп туруп азыр элге эртерээк айтып алып, анан эртең биздин мамилебиз келишпей калышта мен корком. Ошондуктан биз дагы да бири-бирибизди, мени дагы да билиш керек да бул. Дагы да мени көбүрөөк билиш керек. Мен монтип эле тойлорду алып барып монтип жүргөнүм менен менин мындай чыныгы характеримди, чыныгы жүзүмдү мен акырындык менен көргүзүп келип атам да. Мен идеалный эмесмин, мен ушундай адаммын деп. Все, түшүндүк. Ошондо бул видеода сценарий беле. Кайсыл видео? Жаңы эленки биз көргөн Асель Бакытты талкуулап келатып, силердин да видеоңор илинип кетиптир го. Эми ошол нерсеге мен ошода сценарий беле деп. Жок, ал сценарий эмес. Ал жерде бизден башка адам жок болчу. Анан кийин кайсыл адам ошентип тартып алганы, демек бул бири-бирибизге болгон ишеним жоктугунан да болчу. Ким чыгарды деп сураган жокмун, болгон сизге суроо бердим. Значит, эмес, биз чайга чыгып атсак, баардыгы балиске тартып бийлешип атса, анан кийин бул кызды мынтип каратып отуруп алган жокпуз. Аябай назик, анан мен буга назик отношения кылып атам дейсиз. Видеодо назик деле отношенияңыз жок го, жакшы эле тартыптырсыз. Я к чему это говорю? Может, до этого были знакомы деп айтам да? Конкретно эмнени айткың келип атат азыр? Вот я же говорю, может, до этого были знакомы деп. Бул мененби? Мен ушул нерсени мен маалыматты тактап атам да. Мен көп нерсени айткан жокмун, мен болгону байкоомду сизге айттым. Бирок ушул нерсени чынында эле көп ким комментарийлерге жазып, урматтуу достор, билбейм, ал мен деле классташтарым, мен деле жанымда жүргөн досторум билет. Мен деле биринчи жолу көрдүм. Мен ал күнү тем более редактураға сантейский кийимин кийип кел дегенден ошолмойдон келген, мен өзүм шок болгом чынындачы. Анан мен ошондо да айтып менем го, жок мен ишендим, мен зарайын айтып коет го деп ойлочумун депчи. Анан бизде достор эч кандай буга чейин жашообузда вообще тааныш эмес болчу. Бүгүн гана бияктын жеңелери, эжелери мага жазды инстаграмдан. Күйөө алып болот экенсиң, буюрса биздин кызыбызды жакшы кара, жакшы мамиле кыл деп. Түшүнүктүү. Анда демек мамиле улана турган болсо биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Кийинки жумада дагы Айдос мырза жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Менин характеримди билиш керек, мени сезиш керек деген сөздөн өзүнүз алыс болуш керек мырза. Колдон келсе сиз айымдын характерин көбүрөөк билгенге аракет кылыңыз. Биз болсо ар дайым күн сайын өзүбүздүн характерди, өзүбүздүн мүнөзүбүздү оңдоп жашайт экенбиз да. Анткени ар бир адам эгерде характерин көргөзө берсе, анда жер жүзүнө батпай кетет да, анда ал адамчы. Мамиленин үстүнө келиңиз. Сушуңузга тураак мен кошулам. Рахмат, ушунда баа эске салып айтканыңызга. Мен өзүмө сабак алам. Просто мен айтайын дегеним, айрым адамдардай болуп, монтип жүрө албайм да. Бир тарапта болуп монтип тырышып жүрө албайм. Кээде баа шаңдуу жаның баа күлкүгө тартылып кетип, ошол тараптарын мен буга көргүзүп атам да. Мен ушундайым бар.
кээде экөөбүз ушинтип ойноп кетебиз. То, что сен билиш керек да мындай. Анан 1-2 күн чуралып анан мен дерске болуп көрүнүп алган кийин отуруп жок мен башка кыз күтөм дегенден алыс болуп, мени дагы да жакындан таанылса экен деп, ошо баардык тарабыман билсе экен дегеним да. Иштеп атасыз демек. Иштеп атам мен. Анда кол чабуулар менен орундук узатып коелу. Келиңиз, азаматсыздар. Биз бул жака талапкерди чакыраардан мурун бизде өтө сонун оюн бар. Ага бизге спонсор болуп кирип аткандар, бирок ошол оюнду катышуучулар менен 6 мырза менен 6 айым менен ойногу, 5 мырза 5 айым менен ойногубуз келип атат. Бул жактан Болот мырза, сиз бияка туруңуз. Сымбат айым, сиз бул жерге туруңуз. Бек айым, сиз бул жерге туруңуз. Батыр мырза, сиз бияка туруңуз. Айым, сиз бул жака туруңуз. Келиңиз, Мадина, сиз бул жака туруңуз. Мырза да сиз да бул жака туруңуз. Эми бул 5 эле адам экен да, кечирим сурайбыз. Бул жакта мырза Бакыт мырза. Санжар мырза, келиңиз. Анда биз бул катышуучуларды өзгөчө кийим менен келишин күтөбүз азыр. Ага чейин күтүңүздөр, эфирден сырткары узатып коелу. Жакшы барыңыздар. Кол чабуулар менен бул жака талапкер мырза Марлис мырзаны тосуп алалы, келиңиздер. Биз Марлис мырзаны тосуп алалы. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Келиңиз, орнуңуздан орун алыңыз. Марлис мырза кимге келди? Опа. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Алейкум салам. Өзүңүз жөнүндө кененирээк тааныштырып бериңизчи, канча жаштасыз? Өзүм 38 жашта. Эмне жумуш кыласыз? Азыр курулушта. Строитель болуп эмгектенесиз, Мурда турмуш курдуңуз беле? Ооба, курганбыз. Канча жыл мурда? 5 жыл болуп калды ажырашканыбызга. 5 балдарыңыз бар бул жакта? Бир кызыбыз бар. 5 жылдан бери андан турмуш курган жоксуз. Ооба. Бул келе турган айымдын өзгөчө эмне сапатын жактырып келдиңиз? Ачык кыз. Кандай бар ошондой айтат бетке. Ошо сапаты жакты. Кимге келди деп ойлойсуздар, Марлис мырза? Аделя, келиңиз. Мен айтып койсом болобу? Марлис мырза дедиңизби? Ооба. Марлис мырза, гүлүңүз сонун экен. Рахмат. Сиз чыныгы жигит экенсиз, кызга сразу гүл менен келдиңиз. Менин оюмча сиз Асель айымга келдиңиз. Менин оюмча Чынара айымга келди деп ойлойм. Чынара, менин оюмча Асель айымга келди. Жок, менин оюмча Чынар айымга келди, анткени Чынар айым спорт менен машыккан деп, байкеме жото спорт менен машыгат окшойт деп ойлоп атам. Бирок ачык айрым деди, Асель да болушу мүмкүн да. Чем Чынара эжеге караганда Асель көбүрөөк ачык да, ошону айтам. Менин оюмча Наргиза, Асель, Чынара үчүн бир өзү вариант. Марлис мырза, ошол айым деп өзүңүз айтып берсеңиз болот. Ал айым Асель. Кол чабууларды туруп чыгарып коюңуз анда. Сизге биринчи жолу талапкер кирип атабы ошондо? Куш келипсиз. Менин биринчи талапкерим. Рахмат, мени тандап келгениңизге, сүйүнүп атам. Сурооңуздар болсо бири-бириңизге бериңиздер. Биринчи талапкерим деп калдың, эмне дагы 2-3 күткүн желание барбы дегенди. Жок, мен уже сезонду отурдук, 5 ай болуп калды. 5 айдан бери бирде талапкер кире элек да. Биринчи талапкерим. Туура эле айтып атам мен. Биринчи акыркысы болсун, Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум салам. Асель айымдын эмне болгон мүнөздөрүн, жакшы сапаттарын байкап анан келдиңиз? Асель айымдын мындай ичке катпай болгон нерсени сыртка айтат экен да. Ошол сапаты жакты.
мындай коркпойсузбу? Болгон нерсенин бүт баарын сыртка айтып салат деп коркпойсузбу? Жок, коркпойбуз. Коркпойсуз, Жок. Неге коркмок элек? Точно коркпойсуз. Андай деме, сиздер бияк өтө аласыздарбы, үчөөңүздөр бар. Кайсыл жерден болом дедиз? Кайсы жактан болом? Кайсыл жактан болосуз? Негизи. Таластан. Таластан болом, шаарда турам. Үйүңүз барбы? Ооба. Мен бага аласызбы? Багабыз. Жок, багабыз эмес, уверенно айта алам. Ооба, бага алам депчи. Багабыз деп Эмиралды Коробой айтып атасыз го. Эми мырза бул эфирге келгенге толкунданып атат да. Кечиресиз. Бул мырзанын деле көрүнүшүндө турат, багабыз деген сыртка чыкканда айтат да. Болду. Өзүнө ишеничтүү экенин, талабыңызга жооп бере ала турганын, эң сонун мырзалардын бири келип отурат да. Толкунданып атасызбы кичине? Ооба, сүрдүп атам. Кол чаап коелучу. Кызыңыз кимдин колунда? Мурунку келинчегим колунда. Көрүп турасызбы? Ооба. Карайсызбы алып келип? Ооба. Документ боюнча ажырашып бүткөзүңөрбү негизи? Ооба. Наргиза сиз. Негизи мамиледе бирөө от, бирөө суу болуп туруш керек да. Сиз атыңыз ким эле? Марлис мырза, сиз от болуп турсаңыз, Асель бензин чачып салса, мындай неметпеңиз да, көп. Асель негизи өрттөйт да болбу? Жок, ошондойдон коркобуз да. Ошон үчүн баардык нерсени эле ачык айта берет да. Мындай мамиледен дагы мындай өзүңүздүн личный нерсеңизди айтпай эле коюңуз, хорошо? Мындай көп ачыла бербеңиз да. Мой вам совет. Мен талапкерим, коркутпай эле кой, Наргиза. Менде бир суроо пайда болду да. Асель, сен багаласызбы деп кайра сурап атпайсыңбы? Эркек киши багалаган үчүн келди бул жерге. Анан сен Мен сураймын да, мага келип аткандай Нурлан байке. Сураганың жакшы. Анан сен мындай биргеликте туралы деп эмгекчил адамына карайсыңбы сен, же ошо багып даяр нерсе барың келеби? Даяр болсо андан жакшы. Жок, мындай бирге туралы деген ой барбы? Айтып атам мен сизге, даяр болсо жакшы, мага дагы, өзүнө да негизи. Если даяр эмес болсо, алдыдагы бир максаты, ооба иштейм, кыламын дей турган болсо, аракет кылса, ага деле даярмын. Келиңиз, Аделя. Мен Асель айым Марлис жигиттен сурады, үйүңүз барбы деп. Асель айым, сиз канчадасыз? Жаман көрбөңүзсүңүз? 26-тамын. 26-да. Эми айымдар чоңойгон сайын баары бир эркектин туруктуулугуна карайт экен. Ушул суроосу мага наоборот жакты. Эң биринчи далилдеп алыш керек да. Биз квартирада жашайбызбы, же жер тамда жашайбызбы, же өзүңүздүн үйүңүзбү депчи. Анан Марлис жигит өзү айтпадыбы, мага жагат ачык айрымдыгы депчи. Ушунусу жактырып эле келди го деп ойлойм. Туура. Бул жөн эле мнение, жаман көрбөсөңүздөр. Туура, суроолорду бериш керек. Бул жакта мамиле уланып атат. Анан Марлис мырза, сиз да тартынбай, толкунданбай, кенен сүйлөп, өзүңүздү да жакшы жагынан көрүүсүңөр, аракет кылыңыз, Көрдүңүз да, Асель айымдын мүнөзүн билдиңиз, ушулга чейин баарын анализдеп келдиңиз да. Ооба. Дагы кандай мүнөзүм жакты, ачык сүйлөгөндөн башка? Байкай элекмин пока. Таанышууларыңыз анан байкайбыз. Таанышуудан кийин билинет. Келиңиз. Сиз байкайсыз, чайга чыгасыз буюрсачы, анан урушуп кеткенде Аселдин ачуусу тез келет да, бирок тез тарайт. Ошол тез ачуусу келгенде сиздин биринчи кадамдарыңыз кантип кызды жибитесиз? Тең элбейбиз го ал моментте. Тең элесиз, по-любому тең элесиз, ошол сиз кадам кылышыңыз керек да. Сиз аны тең элбей эле мынтсеңиз, бул эмне суроосуз калып кетеби Асель? Өзү ачуусу келген айымга тиишпеш керек да, чагат. Тең элбеген жакшы да, туура эле жооп берди. Эмоция бүткөндөн кийин сүйлөшө алса болот, айым эмоциясы тарыгандан кийин. Бирок Асель айым постоянно чыгабы, Асель эми кайра неме күтөт го дейм баары бир. Жооп күтөт да баары бир Асель, туура. Жооп дейм, ошол нерсе бүткөндөн кийин. Бул тең элбейбиз деген сөз мындай эмес, өмүр бою тең элбейбиз деген эмес, ошол убакта тең элбейбиз, андан кийин сүйлөшө болот да. Андан кийин баардыгы жини тарагандан кийин.
унчукпай эле жибитип коет экенсизден да. Унчукпай эле белектер менен жибитип коет балким. Байке мындай жакшы бир маанайда келип атасыз да, бирок кадимкидей мындай маанайыңыз түшүп калгандай болуп атат да. Жакшы эле да? Жок, жакшы эле, жакшы эле. Кичине чочобой элесиз ошого. Сүрдүп атат байке, катуураак кол чап. Анан Аселге айтып кетет элем, негизи мен өзүм мындай, анан чорт мындай кыял деген бүт баарында бар да. Менде да бар, эркек болуп туруп. Чын арада да бар. Мен кыял мындай ошого чыдаш керек деген болбойт да. Анан өзүңдү да бир аз тарбиялап, мындай эметип коюшуң керек го деп ойлойм да. Өзүңдү да нукка салыпчы. Мен мындаймын десең, баары эле ошондой да. Ошондо сен эске алып коюңуз. Мен чортмун дей элекмин, болгону бир эле бетине айтам, все болду, жашырбай дедим. Анан башка нерсе айта элекмин. Тилек мырза. Биз жолукту көрөсүзбү? Кээде көрөбүз. Мисалы Асел айымды көрүп жүрдүңүз да, буга чейинки эфирлерин. Негизи өзүңүз эле келдиңизби же сизге бирөө түрткү болдубу келериңизге? Ата-энеңиз же может досторуңуз дегендей. Өзүм эле. Тамашалап, өзүм эле. Өзүңүз эле. Тамашалап эмне айттыңыз? Жок, айтпадым. Тамашалап келдизби, эмне болуп калды? Жок, тамашалап ошол иногда апам экөөбүз көрүп калабыз да. Апама, мен барам ушул эфирге десем, апам тамашалап, барсаң бар деп койчу да. Бирок ишенич эмес келериңизге. Эфирден көрсө таң калат экен да сизди. Апаңыз мага келишиңизди билет беле? Билет. Билет, Анда биз Айдос мырзанын суроосун жыйынтыктасын келиңиз. Малис мырза, кош келипсиз. Алейкум салам. Таластан деп калсыз, каягынан болсуңар? Бакаята. Бакаята? Жердешикенбиз, мен да Бакаятан өзүнөн. Бакаятан айылдарынан. Айылдарынан. Азыр сразу эле көрүнүп турат да, мындай оор басырыктуу экенсиңер. Аселяга мындай чыдап көз жума турганчы. Анан эми Кудай буйруп үйлөнүп калсаңар, Кудай буйруп эми жакшыга ниет кылайлычы. Аселяны ата-энеңердин алдына апарып жашайсыңарбы же өзүңөрчө бөлүнүп жашай турган адамсыңарбы? Чогуу эле жашайбыз го, ата-энем менен. Айылда жашабайсызбы акыры? Айылда жашабайм мен, бирок шаарда жашайм. Ата-энем менен тура берем, бирок шаарда. Биякта болобуз, биякта жашайбыз. Жок, сиз азыр мени. Жакшы ниетти айтып атат Малис мырза деле. Анда биз сиздерди кол чабуулар менен чайга узаталы. Кийинки жумаларда жакшы жаңылык менен күтөбүз. Малис мырзаны жакындан билип таанып көрүңүз. Чыккыңыз келди чайга? Мен менен. Чыгайлыбы азыр? Чыгабыз. Ошо келди да. Ал кол чабуулар менен биз талапкер менен Асел айымды. Малис мырза, сизге мүмкүнчүлүк эми. Кадам таштап келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, кол чабуулар менен анда биздин коногубуз, талапкер айымыбыз Роза айымга арнап атайын оюнун сунуштайбыз сиздерге. Санжар чында окшошуп калыптыр, Батыр экөө. Биякта эле окшошуп калыптыр жана. Бир репер бар го, экинчисине келгенде ошондой болуп калыптыр. Ырчы. Бирок эмеде тиякта индустар жок болчу, Бар, анда кала бергиле, Болот мырза. Урматтуу көрүүчүлөр жана урматтуу катышуучулар, биздин оюндун эрежесин бул оюн игры в кальмаре болушу мүмкүн, бирок биз бул оюнду кыргызча кылабыз. Азыр биздин профессионал музыкант Эрлан Тогузбаев музыка коет. Музыка койгондо ар бирибиз ар кандай движение менен билебиз. Мен стоп деп айтам, ошондо ким убагында токтоп калбаса, ошол оюндан четтетилет. Ал эми главный призге эчтеке жок. Анда бул оюндун главный призи дагы бар, бул этегинде берилет. Бирок азыр коктан айтпай турабыз дагы, музыка даярса түшүндүк да барыбыз оюн эрежесине. Ал эми музыка. Тансуйм.
Биринчилерден болуп эле Бакыт мырза оюндан четтетилди. Стоп! Все нормально? Жакшы эле барыңыздар да. Баары жакшы эле? Болот мырзанын очкисине суктангандар көп. Кыскасы, жакшы. Кайра кеттиң, жакшы, кайра кеттиң. Стоп! Коя туруңуз. Санжар мырза оюндан четтетилди. Бут не болду? Азыр өчүрүп тургулачы. Коя тур. Сейчас. Азыр эме эфирди улантып береличи. Жардам берип койсуңар. Жардам бер. Даша, жардам бер, пожалуйста. Дальше Бакыт мырза силер. Эме Тилек мырза келерле. Келер, биякта аз кишинин ичинде киши аз болуп калышы мүмкүн. Давай, все, продолжаем. Абайлагыла, Билип атмы? Кеттик, музыка. Стоп! Бул не? Улантабыз. Стоп! Улантабыз. Стоп! Кеттик кайра, Жакшы. Билейсиз. Аралаштырып билесер, аралашып келе. Эти жок, инке чекеде туруп эле. Ким болду экен бул? Нурзада? Бегайым экен. Бегайымды биз оюндан чыгарабыз. Тияка. Жакшы эле аракет кылдыңыз. Музыка кеттиги. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бийлеттик. Эми карта менен ойнотобуз, Давайте кеттиги. Стоп болду. Мындан жакшы ойнойт экенсиңер. Колунда турган кызыл карта, көк карта турат. Азыр мондай кылабыз. Мондай кылып туруп чабабыз. Эгерде мыякты караса каласыңар, бирок ушундай эле ойдон келсе кетесиңер. Түшүнүштүкпү? Анда биз Болот мырзадан баштайбыз. 1 2 3. Кол чабуулар болсун, кетти. Ошон үчүн катуураак чабыш керек. Андан кийин кыздардан келиңиз. Же буну берейинчи, келиңиз. Болбой калды. Колдон келсе мондай эле чабыш керек да. Жок, Батыр мырза да. Силер ушундай эле коюп койдуңар го. Мейли силер калып турула пока. Кыздарга берели. Адлет мырза. Айымдар утуп атат. Кетти. Орунтан орун алып бериңиз. Акыркы айым калды. Биз сымбат айым экен, сымбат айымга кол чаап коелу. Ал эми 2 айымга катуураак кол чаап коелучу, келиңиздер. Бетиңиздерди ачып коюңуздар. Жеңүүчүлөр кимдер? Мына бул чай сизге, жана бул чай сизге болсун. Урматтуу достор, ушундай эң сонун оюнду биз Игры Кальмара 2025 Instagram баракчасына кирип, ушундай формаларды заказ берип ойносоңуздар болот. Кол чаап коелу.
талапкер айымдарды тоскоолу алды. Кыргыз бии менен жана Корей улуттук биин достук мааниде сиздерге тартуулат. Ал эми кол чабуулар менен дагы биздин конокторубуз бар. Тосуп алалы. Кетпей туруп турабыз, Тос колдун толкундамайсыз, кол чабып турасыз. Бул Санжар деген баатыр экен. Шашпайбыз. Келиңиз. Ордубуздан турабыз, катыраак келгиле. Чото. Жакыныраак келип алыңыз. Музыка. Токтоп турабыз. Албетте, азыркы оюнда мен жеңилип калдым, бирок кыргыздын баатыр жигиттери эч качан жеңилбейт. Жодон да жеңилбейт. Мен кайрадан келдим. Ар дайым ушундай кандай гана ушундай кыйынчылыктар болбосун, тоскоолдуктар болбосун, мен ар дайым ал жоону жеңип өтүп турууга даярмын. Жана ошол нерсени жеңе алам деп ойлойм. Көп адамдарда балким суроо болгондур, убакыт келди, убакыт ар кандай депчи күтүп жүрдүк. Мен ойлойм, ошол убакыт
азыр келди. Азыр болсо мен ошол сени менен мындан ары кыз жигит мамилесине өтүү үчүн азыр бул жерде турам. Бул гүл дагы сен үчүн. Азыр балким толкунданып, өзүмдүн ойлорумду, сезимдеримди жакшы жеткире албай аткан чыгармын. Бирок мен айтып аткан сөзүм өзүмдүн көздөрүмөн байкасаң болот. Мен чын жүрөгүмдөн азыр сен менен мамилем жакшы болгон үчүн мен сени дагы биринчи кадамды тыштап ошол кыз жигит мамилесине өтүүнү азыр сага сунуштап жатам. Улантабыз. Тамаша? Жок. Неме дейт? Бутуң эчтеке болгон жокпу? Тамаша эле болуп кыладыңбы дейт. You're okay. Okay. 깜짝 놀랐어. 안에 변치가 있대. Достор, күтпөгөн нерселер. Кана окуйбуз. Микрофон сүнүп коюп эмеге? Кеттик микрофон. 당신과 함께 있으면 언제나 즐겁습니다. 나는 행복하다고 느낀다. 허락만 하신다면 저는 매일 당신에게 행복과 미소를 전하고 싶습니다. Мен которуп берейин, Сиз менен дайыма жүргөндө мен дайыма кубанычтамын. Мен бактылуу болгонумду сезип жатам. Сиз мага уруксат берсеңиз, мен дайыма сизге бактылуулук менен күлкүнү дайыма тартуулагым келет дейт. 떨려? 아니 그게 아니라 같은 줄 알고 지금 너무 놀라가지고. Мен аябай да Санжар кулап түштү, ошону переживать этип оюм бар, Санжардын бутунда болуп жүрдү дейт. Точно тамашабы дейт. Тамаша. Кыргыздын баатырлары кийимдери кандай экен кийим? Отте? Чонтоңойши оттоняк. Мен кыз жигит мамилесине өтүү үчүн сага азыр сунуш кылам. Даярсыңбы ошол кыз жигит мамилесине мен менен чогуу болуу үчүн? Даяр экен. Мына чыныгы сезимдер, чыныгы сүйүүлөр. Корей кыз башына келгенде бул кыз эмне себептен келди? Чындап Санжар мырза менен сүйлөшкөнгө чын жүрөктөн келдиби дегендердин бардыгына жооп алдыбыш керек. Убакыттын өтүшү менен күн сайын бири-бирине болгон мамиле жакындап баратканын жана Санжар мырза чечкүндүүлүк кылып, бүгүн Түштүк Кореянын Роза аттуу бийкештин колун сурап отурат. Чындыгында эки элди эми Куда деп куттуктап койсок болот. Биздин мырзалар башка жактан үйлөнүп болсо да, башка жактан турмуш куруп болсо дагы кыргыздардын санын көбөйткөнгө колдон келишинче аракет кылып атат. Биз жолуктук долбоору бул 100% реалити долбоор. Чындыгында биз өптө сүйүнүп турган чагыбыз, анткени 4-сезондо табышкандар жана үйлөнгөндөр дагы бизде көп десек болот. Бүгүнкү эфирибиз негедир башкача эмоцияда болуп атат. Санжар мырза Роза айымдагы сүйүнүп атат. Эфир жок атабы? Эки элдин ынтымагын чагылдырып бийлеп берген шоу балет Тамирис бийчилер тобуна катуураак кол чаап коелук, келиңиздер. Балким бакыт издеп дегенди биз жолуктук миллиарддардын ичинен дейбиз. Түштүк Кореядан бери келип отур Роза айымы. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиарддардын ичинен. Жүрөк, сүйүү. Чыныгы сезимдер го бул, чыныгы. Биз болсо ушул айдын этеги сиздер менен коштошобуз. Ошондуктан жок дегенде сиздер биздер менен коштошпоңуздарчы. Мен да сиздер менен коштошкум келбей атат.